Урматтуу мекендештер, Кудайым ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Орозодо 30 күн теле долбоор 5-каналда сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ийгилик сырлар жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Урматтуу бир туугандар, ушул бүгүнкү темабызга жооп бериш үчүн жакында өзүңүздөр күбө болгондой эле Иранда керемет Куран конкурсу болду. 80 мамлекеттен келген биздин каракелерибиз келди. Ошондон озуп чыккан, бизче айтканда биринчи орунду алган каракебиз келди. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм, Курманбеков Мухаммадияр каракебиз. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам, кош келдиңиз. Жакшыда бир элиңиз менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баарыбызга кирип келген Рамазан айыбыз кут болсун. Бул Рамазан айы баарыбызга белгилүү болгондой эле мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун жана дагы рахмат айы болгон, береке айы болгон Рамазан айы. Ушул Рамазан айында сиздер менен көрүшүп турганыбызга Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жана сизге дагы ассаламу алейкум. Алла разы болсун, карке. Кош келдиңиз 5-каналга, биздин чакырыкка жооп кылып. Анан ушу бүгүнкү темабыз ийгилик сырлары деп атабыз. Бул ай эми Курандын айы. Анан мынакей жакында ошол сиздин ийгилигиңиз Кыргызстандын ийгилиги. Анан ушул барып келген иш сапар боюнча айтып берсеңиз. Өзүңүз билгендей, бул мусулман үчүн эң ийгиликтүү ай өзү ушул Рамазан айы да. Калган жашоодогу башка ийгиликтер бул эл катарындагы болуп жаткан ийгиликтер. Негизинен мусулман үчүн эң чоң ийгилик Рамазан айын жакшылап өткөрүп алуу, Рамазан айындагы орозону бекем кармоо жана дагы ошодогу толук соопторго ээ болуп калуу бул чоң ийгилик. Аллахым бизди негизинен ушул ийгиликке жеткирген болсун. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эмнеге чыккан го, баягы жанагы минбарга чыкканда 3 жолу амин деп сөз айтканда, анан эмнеге андай амин дедиңиз дегенде, ушул 3 сөздүн ичинде бирөөсү ушул болгондой. Кайсыл бир адамга Рамазан айы келип, ошол Рамазан айынын толук сообун ала албастан кайдыгерлик менен өткөрүп жиберген болсо, ага дагы Алланын, Кудайдын каары наалаты болсун дедим, мен амин деп айттым дейт да. Анткени Рамазан айын ийгиликсиздик менен өткөрүп коюу бул эң өкүнүчтүү нерсе экен. Ошон үчүн биз тургандагы Рамазан айын ийгиликтүү өткөрүп алуубуз бардык нерседен ийгиликтүүрөөк болгон нерсе ушул. Ал эми жашоодогу ар бир адам өз тармагы боюнча жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишет. Биз Алла Таалам насип кылып ушул жашыбыздан эле Куранга ушул тырмышып, жабышып, ушул Курандын артынан келе жатканбыз. Ар кайсы өлкөлөрдө өтүп жаткан Куран жарыштарга муфтият аркылуу дагы, интернет аркылуу дагы катталып, өз күчүбүздү сынап көрүп келгенбиз. Буга чейин дагы Бахрейнде өткөн Куран жарышка дагы интернет аркылуу катышып, анда дагы башында ушу жалпы катышуучулардын саны 11 000 болгон. Андан кийин 500 калды, 500'ün ичинен 100 калды. Ошол 100'лүктүн ичинде дагы болгонбуз. Машалла. 100'лүктүн ичинен калганда кичине бир арзаган билектерин жөнөтүшкөн. Ирактагы өткөн онлайн жарыш болгон Теймурда, анда да катышканбыз. Анан ушул Ирандагы өткөн Куран жарышка дагы ошол эле нерсе муфтиятка дагы элчилик аркылуу келген. Анан интернет аркылуу дагы катышкандар болгон. Ошонун ичинен тандап алган. Биз ноябрдан баштап, ноябрдын 14-үндө расмий катталуу болгон. Андан бери ушул катталып олтуруп, биринчи тур, экинчи тур болуп, анан финалга бардык. Тегеран шаарында өттү. 5 күнгө созулган Куран жарышта аябай мыкты уюштурулган, жогорку деңгээлде. Ошол ичинен Аллах Таалам насип кылып, биринчи орунга Иран өзү чыкты, экинчи орунда анан Кыргызстан бизге насип кылды да. Устаз, анан ушул немени айтсаңыз, ошол негизги кыйындар барат да ал жерге. Оңой эмес, ошол баягы топтон сүрүлүп чыгуу, же болбосо сынактан баягы конкурстун калыстар тобунан көзүнө илинип, баягы жүрөгүнө кирип дегендей. Анан негизги эле ошол баягы сиз Куранды эң биринчи ошол карлыкка үйрөткөн, же болбосо устатыңыз ким болгон? Бизде кичинекейибизден айыл жергесинен баштадык да албетте.
бул мектепте жүргөнүбүздө. Кайсыл айылдан баштадыңыздар? Ош облусунун Нокат районунда Кеңеш айыл өкмөтүндө ошол Кулмайдан деген айыл болот. Биздин айылыбыз Кулмайдан деп да айтылып келген, Кызыл Аскер деп да айтылып келген, анан Медресе айылы деп да айтылып келет. Ошол жерде биз Зухридин деген устазыбыз болгон. Ал кишинин колунан ошол Муаллим Сани китебин таанып, Куранды жакшынакай кылып ошо окуп баштаганбыз. Мектепке барып келип, андан сырткары ушул сабактан чыккандан кийин күнүнө же болсо жумасына 2-3 жолу барып ушинтип үйрөнгөнбүз да. Андан кийин анан чоң ушул атайын медресеге аттанганыбыз бул 9-класстан кийин ошол Бишкек шаарындагы жана Койташта Чүй облусунда Койташта жайгашкан Ибн Аббас Арашанда жайгашкан Абдулла ибн Аббас медресесинде ошол жерде окудук. Ал жердеги Куран жарыштагы жюрилердин же болбосо ошол жердеги калыстардын бир көңүлүнө көдөнүнө батып калган жерибиз албетте биз ушул колдон келишинче устаздардан укканыбызды жана ошо китептен окуган бардык тажвид эрежелерин, Куран окуу эрежелерин баарын колдонгонго аракет кылдык. Критерийлер аябай көп болчу. Ошол критерийлердин бардыгына окуп чыкканмын. Атайын бизге мурда жиберген, мындай кылып окусаңар ушул балл ушунчага берилет. Критерийлерге токтолсоңуз каркы. Критерийлер боюнча эң алгачкысы бул тажвид. Тажвид эрежелери. Куранды туура так окуу. Кандай махраждар, тамгалар кайсыл жерден чыгыш керек болсо, кандай созуш керек болгон болсо, ошолорго кароо. Андан кийин саут, үн. Үндүн дагы кооздугу жана бийиктиги дагы эске алынган. Мисалы ички үн менен окугандардыкы өзүнчө, мисалы жоон үн менен окугандардыкы өзүнчө. Ошондой эле үндү бийик жеткири деңгээлге жеткире алуу дагы өзүнчө. Бул андан кийин нагам деп коет. Макамат дегени бул биздин түшүнүктө алганда бул обон деп коебузбу же кандай. Ушундай бир кооз өзүнүн Курандын эрежесинин негизинде Куран түшө турган деңгээлде бүгүнкү күндө шарият жол берген макам менен окуу. Атайын олонго салып жиберүү эмес албетте. Кыраат менен керемет менен кырааты менен окуу. Анан вакф ва ибтида деп коет. Кайсыл жерде токтоп, кайсыл жерден улап кетиш керек. Себеби маани толук болушу керек. Маани толуктала эле токтоп коюп окуп кетсек болбойт. Мисалы бизде деле жөнөкөй эле бир сүйлөмдү кайсыл жерде үтүр болсо ошол жерге токтоп, анан кийин чекит болсо ошол жерде бүтүрөбүз го. Ошол сыяктуу эле Курандын мааниси дагы токтоо жана улап кетүү деген эрежелери. Аларга дагы бир канча критерийлер болгон. Ушулардын баарына колдон келишинче аракет кылып окудук. Ушу окуп жатканда өзүм окуп баратам, эсептеп баратам да, ушул азыр мен ушул дем менен баратсам, кайсыл жерге жетем. Жана дагы номеринди эсептеп атам. Эгерде мен могул жерде монтип токтоп койсом, кайра монтип уулай турган болсом, анан ошондо мага 3 балл кемитилет же болбосо 1 балл кемитилет. Ошондо жана дем кыстылып калган жерде ва аммалладина биаббат деген жер бар да. Ошол жерге келгенде мен кайра ва аммалладина биаббат деп окуганмын. Эгерде сен дем албастан туруп, дароо дем албастан туруп окуп кетсең, сенде анда 1 балл кемейт. Эгерде ошол жерде мен азыр жана кетип бара жатканда кайдыгерлик менен мындай токтоп туруп эле анан кийин башка кеткенде анда 3 баллым кемимек да. Ошо арттан кайтып эле окуганбыз. Колдон келишинче окудук, жакшы балл болду деп жюрилер кечинде эле куттукташты. Мен ошол биз менен катышкан бар конкурсанттардын баары эле окуп чыккандан кийин баары куттуктап калышты. Жакшы. Анан ошол азыркы ошол баягы сиздин кесибиңиз каарылыкты устат катарында, ошол жеңүүчү катарында жаштарга же болбосо мүмкүнчүлүк өтө чоң болуп калбадыбы? Азыр дүйнөгө чыгыш үчүн сиз айткандай жанагындай онлайн аркылуу башка ошол карылар кандай методикалар менен окуш керек? Заманбап азыркы сиздердин тилиңиздерди айтканда кандай? Албетте эң биринчиден бул Куран жана бардык эле ийгилик адамдын аракети болуш керек. Анан да Куранда дагы айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма тавфиqi илля биллах." Менин ийгилигимдин баары Аллах Тааланын менен гана болот деп айтылган да Куранда дагычы. Куранда дагы айтылып атат. Ошол себептен дагы ваффакакумуллах деп арабтар эң көп айтылган сөзү.
же болбосо арабтардын көп айткан сөзү Аллаху юаффикукум, Аллахым сизге ийгилик берсин, Аллахым сизди жеңишке жеткирсин, эки дүйнөлүк бир ийгиликке жеткирсин деген сөзү да. Ошол ийгиликтин баарынын башаты биринчиден Аллах Таалам өзү ошол адамга кубат, күч кубат, анан кийин мындай бир алдыга болгон умтулууну бериш керек. Экинчиден адам баласы сөзсүз түрдө өзү аракет кылыш керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде дагы айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва аллайса лил инсани илля ма саа ва анна са'яху сауфа юра, сумма юззахул жазаал ауфа." Садакаллахул азим. Инсан өзү аракет кылган нерсеге гана жетет дейт. Ошол аракет кылса. Илля деген сөз келет, бул истасна деп коет. Инсан жөн эле турса жетпейт экен да. Аракет кылыш керек экен. Аракет кылган нерсесине гана жетет деп атат. Анан дагы ал аракетинин түшүмүн акырын көрө баштайт. Жана дагы ал акырында ошол кандай аракет кылып кайсыл жерге жеткен болсо, ошол тармагында өзүнүн сыйлыгын көрөт дейт. Баракелде. Кыргызда шуну карке устаз эки сөз менен айтканда, аракет кылса берекет, чоң философия. Аракет кылсаң, бул аят Куранда келген. Сонун, Ажым сүрөсүндө келет. Кандай сон караңыз. Инсан өз аракет кылыш керек. Албетте Аллах Таалам бизге күч кубат бербесе, бизди ден соолук бербесе, биз эч кимбиз. Мындай жерде эч нерсеге жарабайбыз. Бирок Аллах Таалам бизге күч кубат берип койгондон кийин, ушул жолду көрсөтүп койгондон кийин, анан дагы мындай жалкоолук, жалакайлык кылып жата бербестен аракет кылышыбыз керек экен. Анан ушул биздин карекелерге, Кур'ан жаттап аткандарга баарына айтмакмын. Ушул Кур'андын өзү, Кур'ан менен жүрүүнүн өзү биринчи ийгилик. Ошо Кур'андын жолуна түшүп калуу, Кур'ан менен Кур'анды көтөрүп алып жүрүү, Кур'анды менен ушундай кылып, Кур'анды кармап жүрүү, ушуну көкүрөгүнө басып, дайым ушуну көтөрүп жүрүү, мунун өзү чоң бир ийгилик. Кээ бирлер ойлойт, ушундай бир чоң суммадагы акчасы болгон портменди көтөрсө, ийгилик деп ойлошу мүмкүн, же башканы ийгилик деп ойлошу мүмкүн. Ийгиликтердин эң чоңу ушул. Ийгиликтердин башаты да ушул. Себеби издеген нерсебиздин баары ушул Кур'андын ичинде. Анан дагы албетте Кур'анды биз биринчи кезекте туура пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сахабаларга кандай өткөн, жана сахабалардан бүгүнкү күнгө бизге чейин ижаза деп силсила. Ошол жол менен келе жаткан жолдор толтурада. Устаздардан барып ошону алдынан чөк түшүп, тизе бүгүп, ошол жерден устаттан үйрөнүш керек. Анан телефондон устатты кармап алып, телефондон же болбосо жанакы YouTube'дан же башкалардан угуп үйрөнөбүз го. Бул экинчи жол. Бирок биздин баарыбыздын ушул күнгө чейинки Кур'андын таралуу жолу, Кур'андын ушундай ийгиликтеринин сыры устаттын өзүнүн дуасын, батасын, жүрөгүндөгү бир ыраазычылыгын алуу. Булактын өзүнөн, устаттан казна. Ошол жерге барып, устаттан алып, анан кийин устат өзү бизге жол көрсөтөт. Могу жерде мынтип оку, тигинтип оку. Бул бир устаттан алган нерсе. Экинчи, бир эле жол менен бышып калбайт. Бул жеңишке чыгуунун дагы жолдорунда ачыгын айтканда биз бир убактарда ушул вокалдан берген устаз агайлардан дагы ушу үндүн тартипти иреттөө жолдорун дагы үйрөндүк да. Туура койдуруп, Кантип үндү, кантип биз жада калса айтканда ошол вокалдан бир эжекебиз бар болчу. Адам биринчи демди ичине жуткандан кийин ошол демди аз-аздан чыгаруунун жолу бар деп айткан да. Илим да. Анткени биз Куранды ошол окуп атканда айрыкча биз кечегиде жарышта эң узун аяттардан келген да. Аябай узун аяттардан келген. Окууну атайын татаалдаштырыш үчүн. Кайсыл сүрөлөрдөн келди? Сүрөлөрдөн, мисалы Ниса, Али-Имран, Маида сүрөлөрүнөн, ушинтип Курандагы татаал болгон сүрөлөрдөн келген да. Ошол сүрөлөрдү ичинен бир аяттын узундугу 3 катарга чейин да. Аны бир дем менен окуй калышың керек. Оңой эмес, Оңой эмес. Биздеки эң татаал болгон жер ошол жер. Себеби демин жетпей калганда айласыздык менен не кылыш керек болот? Токтош керек болот. Токтогону келгенде ал жерде өзүнчө балың кемейт. Демиңди жеткире албагандыгың үчүн анда дагы бал кемейт да. Ошого даярданганбыз. Даярданып барып, анан Кудайга шүгүр, дем жетпей калган аят болбоду, Кудайга шүгүр, баарын эле жетти. Ушундай кылып аягына чейин окудук. Демек, карылар ушул мусабакага чыгамын десе, тажвиддин, эгерде хафыздан чыгам десе,
жат окуу боюнча. Анда биринчи кезекте Куранды жат окушунун бекем болуш керек. Экинчиден аны шашпай окууну үйрөнүш керек. Биздин карыларыбыздын көпчүлүгү жат окугандардын көпчүлүгү шашып беребиз. Шашпаш керек. Себеби Куран катмаларда мына Рамазанда азыр көп жерлерде катм Курандар болуп атат. Ошо катм Куранды окуп атканда да таравих намаздарында көпчүлүгүбүз шашып жиберебиз. Ошентип окуйбуз дагы ал бизге адатка айланып калат дагы. Жарышка барганда шашканыңда бал берилбейт. Категорически ал болду эместе ала албай каласың. Мисалы ушунда жана сөзүңүздө жана бизде хатымдар болуп атпайбы? Мисалы күнгө бир парадан сонун ушул мындай өзүнүн нугунда кетет Нугунда. Бизде дагы ажеке мындай болду. Куран жарышта жүргөнүбүздө ал жакта дагы ушул программалар бар экен. Алдын ала Рамазанды утурлай деп жазылып аткан дагы программалар бар экен. Атайын телевидениеге чакырды. Ошол жерде сиздердеги ифтарлыктар жана сиздердеги Рамазан айы кандай өтөт дегенде менин эң мындай батынып, мактанып айткан нерсем ушул болду. Бизде Рамазан айы майрам болуп, элдердин баарынын маанайы ачык болот дагы. Бардык үйлөрдө ифтарлык болот. Анан көчөдө кимди көрүп калсаң ифтарга чакырганга ашыгабыз. Ооба. Мечиттерибизде болот. Керек болсо ресторандарда, кафелерде дагы уюштурулуп, көчөдө бара жаткан адам ифтарсыз, оз ачуусуз, оз ачарсыз калбайт. Ооба. Бул биринчи айткан сөзүбүз болду. Экинчиси, бизде Рамазан айында ар бир мечиттерде катм Куран окулат. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, альхамдулилла. Андан сырткары таравихта катм Курандан бүткөндөн кийин дедим. Ушундай болушат. Көзүбүз менен көрүп жүрөбүз да ажеке. Ооба. Карыларды эмне кылып коет да, сиз бүгүн могу мечитте өтөт экенсиз. Бизде ушундай болуп жүрөт көп жылдан бери эле. Өзүбүздүн мечитибизде бүтөбүз дагы. Адат болуп калган. Биз 2 жол таравих окуган жерлер болот ажеке. Кандай? Өзүбүздүн мечитибизде өтөбүз го. Бүткөндөн кийин бизди 10-20 бала биригип алат дагы, мына содада жүргөндөр же жумуш менен жүргөндөр бизге дейт, ушу 5 күндүн ичинде Куран катмын бүтүрүп бересиз. Бир күн менин үйүмдө окуйбуз, бир күн тиги досумдун үйүндө окуйбуз, бир күн кезеги менен деп туруп, мечиттеги таравих бүткөндөн кийин үйүндө да окутат да, үйүмө Куран катмы окулуп сооп алайын дейт экен да. Сооп алып калалы деш. Бул биздеги урматтуу телекөрүүчүлөр, биздеги көрүнгөн эң жакшы көрүнүш. Куранды ким алдына койсо, ал дүйнөгө эң алдыга чыга турган өлкө болот. Эми ким эле Куранды артына кое турган болсо, анда ал арт алып барып кордукка алып бара турган өлкө болуп калат да. Биздин жаштарыбыздын бара жаткан жолу, элибиздин бара жаткан жолу, өлкө башчыбыздын бара жаткан жолу буюрса жакшы деп. Эң сонун, эң сонун. Кудайга шүгүр, көз тийбесин. Анан ошол баягы жылдан жылга карылар өтө көп чыгып атат. Анан сиздин баягы шакирттериңиз же болбосо мынакей буюрса хатымдарга чыгып атат, тияка бияка. Анан жылдан жылга ошол сиз шакирттериңизди кантип тарбиялайсыз? Кайсы учурларда мындай ыкмаңыз, методикаңыз Куранда? Бизде Кудайга шүгүр ушул күндө дагы өзүбүздүн медресебиз бар. Менде Бишкекте дагы бар, Ошто дагы бар. Ошто ушул Нокаттын өзүндө Куран Ордо деген медресе, ал жерден кабар алып турабыз. Биздин жакшы инилерибизди койгонбуз, ал жетелеп турат. Бишкекте өзүм дайыма карайм, анан өзүмдүн шакирттерим дагы жардамдашат. Кадимкидей эле барып отуруп сабактарын угуп баштан аяк жаттаган беттерин 1 жылдык, 1 айлык, 1 жумалык программа түзүп беребиз. Сен эгерде ушунча катардан же ушунча беттен жаттасаң, ол жумада ушунча бүтөсүң, 1 жылда ушунча бүтүп каласың деп. Жаттаганда биринчи кезекте биз ушу туура жаттатканга аракет кылабыз. Албетте туура жатташ керек. Экинчиден анан бекем жатташ керек Куранды. Туура жаттап, бекем жаттап алгандан кийин анан үн маселеси, дүйнөлүк деңгээлге же болбосо республикалык деңгээлдеги жарыштарга чыгуусу бул кийинки кезектеги нерсе. Биринчи кезектеги нерсе анын өзүн, мисалы улак чапкан адам биринчи ат мингенди үйрөнүш керек го. Биринчиси эле атты таптаганды билиш керек, атка кантип миниш керек, андан кандай түшүш керек аттан, анан кийин ал ат менен мамиле түзгөндү билиш керек. Мисалы улакчы ошондой жол менен мисалы уну айдаганыңызда деле биринчи аны оталдырганды билишибиз керек. Ошол сыяктуу эле карылардагы эң алгачы кар болом деген адамды Куранды туура жаттаганга үйрөтүшүбүз керек. Анан бекем жаттатып, анан шашкалактай берет, ар жеринен карап эле ушу батыраак бүткөн аракет кылышат да көпчүлүк карлар. Бышырбай эле. Ал бүтүп алгандан кийин баары бир деле ошол эле кайра кайталайбыз. Ошон үчүн акырындан, азастан, аздан саз кылыш керек экен да. Азгандан саз кылып алып кетиш керек. Мындай кандай десем, бекем кылып, жакшына кылып, майын чыгара,
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан дагы риwayatта айтат го. Афдалул умури ма адвам ва ин қалла. Иштердин эң жакшысы аз болсо дагы ар дайым уланып тургандыгы жакшы дейт да. Аз иш болсо да уланып турган. Анан биздегилер кээде эле ушу бирөө бир жакшы ийгиликке жетсе, ошол жолго карай умтулуп калабыз. Анан кетип баратканда эле экинчи адам дагы бир ийгиликке жетип калса эле, аны тыштай калып буга өтүп калабыз да. Бул шайтандын бизге болгон эң чоң сыйыртмагы, кайрымагы ушул да. Сыйыртмак бул бизге ушундай тузак салат. Өзүңүздүн кетип бара жаткан жолуңуздан экинчи жолго оодара салат да. Жакшы анам ушул баягы ийгиликтин сырларды атабыз. Кудайга шүгүр, бул Орус айы өзү бир керемет ай. Куран түшкөн ай, Куран толтурулган ай, анын ичинде кадыртын айы. Анан ушул ийгиликтин сырлары дегенде ошол азыр мечиттер болсун, медреселер болсун, мындай Куран багытында, же илим багытында медреселер көп. Анан азырда өзүңүз айтпадыңыз, медреселерде ушул сизге канча бала тарбияланат биякта? Анан аларды окутуучулар, каракелер, устаздар кимдер окутат? Биздеги буга чейин мен Ошто да иштеп келдим. Азыр ошол кайрадагы, Ошкодагы сунуштар болуп, Оштода дагы болуп атабыз. Негизи Ошто Бишкекте болуп, ал жерде Уму Мухаммад деген медресени жетелеп сүйрөгөндө 4 жылдай ошол жерде эмгектендик. Ал жердеги устаттар, мугалимдер ар тармактуу болчу, чет өлкөдөн да алып келип, документтерин бүтүрүп ушундай кылып иштешкен. Араб устаздардан да болду, кыргыз устаздардан дагы болгон. Бул жакта Бишкектеки медресебиз бул чаканыраак медресе. Аны өзүм көзөмөлдөп өз колумда. Кайсы жерде жайгашкан? Бул шаарда ушул мына Күреңкебадагы мечиттин эле бир көчө бери ошол жакта жайгашкан. Бул медресебизде өзүм барып, карап, окутканга аракет кылып, ушундай кылып баштаганбыз. Анан өзүмдүн эле мурдагы мен колумда бүткөн шакирттерим, Ислам деген балдар, Адыл деген балдар, ушул Нур Мухаммад, ушул өзүмдүн колумдан бүткөн балдарым мага жардамчы болуп, жардам беришип иштешет. Бизде Куранга болгон медреселерибиз Аллага шүгүр бардык жерлерде бар, окулуп атат. Мунун эч зыяны жок. Бизде илим окулган медреселерибизде дагы илимди терең алган жерде талашып тартышуу болбойт. Ал жерде далилдер болот. Илимди баштаган учурда талашып тартышуулар болот. Ошол себептен биздеги кээ бир жанагы ар бир жердеги салтка же болбосо жана башкаларга салыштырмалуу талаш тартыштар болуп жаткан жерлер. Анан бул устазга барсаң, же болбосо бул эле молдого барсаң, моңуйтуп айтат. Бул молдого барсаң, моңуйтуп айтат деп эле талашып калышып атпайбы? Бул башталышында ушундай болот. Негизи илимдин тереңине киргенден кийин, сиз айткан хадис дагы, сиз айткан нерсе дагы бар. Бул моундай жерде пайгамбарыбыз бул сахабага же мындай көрүнүшкө айтылган. Мен айтып аткан нерсе бул көрүшкө. Биздин Кыргызстан эми мындай ситуацияда мунусун алабыз. Мындай жерде мында алабыз деп Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мектеби бизге чоң сабак көрсөтүп, баарын чечмелеп берген. Ошол себептен ал эми Куранда болсо эч кандай бир келишпестик жок да. Куран бир эле китеп, Куран жаттаган каракелер дайыма бири-бирин ушул өзүнүн өктөмдүгүн, Кураны бышык жана тажвиди жакшылыгынан гана көрсөтө алат. Ушундай эле. Анан бир иштардык же бири менен эмне кылуу, андай нерсе жок да. Анан илимде ушул билесиз, өзүңүз билгендей эле молдолорубузда кичине талашып тартышып кеткен жерлерибиз ушундан улам болот. Баарыныкы эле туура. Ооба. Болгондо эле кээде баягы түшүндүрүү методика ыкмалар, ошолордон болуп калышы, бирок кереметтүү мынакей Куран китепти кармап атабыз, сүйүктүү пайгамбарыбыздын үлгүсүнө өрнөгөн кармап атабыз, эң негизгиси жаңылбайбыз. Анан устаз баягы жанандай дагы бир маселе бар. Эмне десе ошол Куран бул тажы болот дейт. Айылга, өлкөгө ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иқраул Кур'ана фа иннаху яти яумал қиямати шафи'ан лис-сахибихи ау ли асхабихи." Силер Кур'анды көп окугула. Анткени Кур'ан кыямат күнүндө өзүнүн окуган адамына колдоочу болуп, шафаатчы болуп келет дейт. Башка бир хадисте
Al-Qur'an was-sawmu yashfa'an. Qur'an жана орозо экөө тең шафаат кылуучу, колдоочу болот. Анан кабырга барганда Qur'an айтат дейт. Аллахым, мен манa'tuhun nawma bil-layli. Мен аны түнкү уйкулардан тостум. Ал мен окуйм деп түндөсү уйкулардан калды. Ал эми Рамазан айтат дейт, манa'tuhu bil-akl. Мен аны жеп ичүүдөн, күндүзгү адал болгон нерселерден дагы тыйдым, тостум. Мен буну колдойн дейт. Анан Аллах Таала экөөнө тең мушаффаан, экөөң тең эки жагынан колдоочу болгула, шафаат кылуучу болгула деп айтылат дейт да. Ошондо дагы ушул Рамазан жана эмнекен орозо жана Кур'анды айтып атат. Эми Кур'анды биз алдыбызга койсок, ийгиликке кете беребиз. Эгерде Кур'анды артыбызга эле ушул Кур'андыга кайдыгерлик эле кылсак, биз анда сөзсүз түрдө артка кете беребиз. Бул Кур'андын ачылыштары кыяматка чейин бүтпөйт. Кур'андын ачылышы бүтпөйт. Азыркы илимдин баары келип Кур'анга кайтат. Технология Кур'анга кайталат. Кандай илим болбосун, тарых Кур'анга кайтат. Кандай илим болбосун, сиз тарбиялап аткан, биз тарбиялап аткан балабыз дагы, бизди тарбиялап өстүргөн ата-энебиз дагы ушул Кур'андын ичинде. Баракелде. Түсүнүктүү болду да? Ата-энеңерге кандай мамиле кылгыла дегени Кур'андын ичинде. Балдарыңарды кандай тарбия кылгыла дегени Кур'андын ичинде. Керемет. Бардык нерсе да. Устаз, баягы биздин 5 мүнөт убактыбыз калыптыр. Анан Алла разы болсун. 5 мүнөттө мен ушул сизге берейин деп атам. Ушу 5 мүнөттө бир керемет бир Кур'ан окуп, бир Фатиханы окуп, бир Кур'ан окуп, бир жакшы бир дуа кылып берсеңиз эле журтуңузга. Макул, иншаллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah'ım özüңдүн берекелүү сөзүң болгон Кур'ани Каримден жана ушул эң сый урматтуу болгон, берекелүү болгон Рамазан айындын урматы менен Allah'ım бизди өзүңдүн сүйгөн бенделериңдин катарында кылгын. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы өзүң бизди ийгиликтүү, өзүң жакшы көргөн инсандардан кылгын. Allah'ım ушу эли журтубузга, ушу калайык калкыбызга, бүтүндөй мусулман журтчулугуна Allah'ım кармаган орозолорубузду, туткан орозолорубузду, кылып жаткан кайрымдуулуктарыбызды, жакшылык иштерибиздин баарын өзүң кабыл кылгын. Сага ыхлас менен эртең кыямат күнүндө дагы сен өзүң толук сооп бере турган айлардан, күндөрдөн кылгын бизди, я Рабби. Өзүң заман аламга тынчтыгыңды берген. Ушул тынчтыгыңда өзүңө болгон ибадатыбызды көп кылгын, Алла. Сага болгон ибадатыбызды ихлас менен кыла тургандардан кылгын. Эл көрсүн үчүн, кожо көрсүн үчүн, риядан болгон нерселерден өзүң кылуудан алыс кылгын, Аллахым. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.
ушинтип Аллахым элдин диндин кызматында жүргөн бул Темирлан агабыз жана дагы ушул жердеги канча телевидениелер бар, башка телевидениелер дагы бар. Өзүнүн ар кайсы тармагы менен эли журтубузга кызмат кылып жүргөндөрдүн бардыгынан өзүң ыраазы болгон, кыямат күнүндө сооп капчыктарын мол кылып бергин. Рахматке урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер, Орозодо 30 күн теле долбоору соңуна келди. Бүгүн ушул сиздерге ушул Иранда өткөн Куран жарышта экинчи орунду багындырган каракебиз Мухаммадияр каракебиз келип ийгилик сырлар жөнүндө бөлүштү. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жана Кыргызстанда ийгиликтин желеги желбиреп турсун. Кийинки оодон амандашканча Кудай Таала орозоңуздарды кабыл кылып, баарыңыздарды эки нерсе менен сүйүндүрсүн. Ассаламу алейкум.